Салам достор, мына ошентип эки дарыгер аудио подкаст 4 сезонунун сонуна чыгып келди. Бул сезондо биз спид жана ВИЧ жөнүндө толугу менен суроолорго жооп бергенге аракет кылдык. Менимче сиздер да керектүү туура маалымат алдыңыздар деген ойдомун. Ошондой болсо да, мен дагы бир жолу миф жөнүндө айтып кетким келет. Мына биринчи миф: ВИЧ жана СПИД бир эле нерсе деген түшүнүк. Бул андай эмес. ВИЧ бул адамдын иммундук жетишсиздик вирусу. Эгер адам ВИЧ инфекциясын жуктуруп алса, анда вирустун дене болушу гана мүмкүн. СПИД ВИЧ инфекциясынын кеч стадиясы болуп эсептелинет. Контролсуз вирус иммундук клеткаларды жуктуруп алгандыктан алар организмде инфекциялардан, шишиктин өзгөрүшүнө жана башка тышкы таасирлерден коргой албай калышат. Заманбап дарылоо ВИЧти көп жылдар бою көзөмөлдөөгө жана анын СПИДтин пайда болбошуна алдын алууга мүмкүнчүлүгү толугу менен бар. Миф 2: эгер адамда ВИЧ инфекциясы болсо, анда анын белгилери болот. Бул андай эмес. ВИЧ организмде бир нече ай болбосо дагы бир нече жыл бою оорунун белгилери жок жүрүшү мүмкүн. Ошол эле учурда адам ден соолугуна байланыштуу көйгөйлөрдү сезбейт, бирок башкаларга жугушу мүмкүн. Миф 3: ВИЧ булганган суу же тамак-аш аркылуу жугат. Жок. ВИЧ организмден тышкары сууда дагы, жерде дагы узак жашай албайт. Демек, бассейнде же болбосо ичүүчү суу аркылуу вирус жуктура албайсыз. Мындан тышкары, ВИЧ инфекциясын жуктурган адам менен тамакты бөлүшүп, жалпы даараткананы же болбосо жөн эле даараткананы колдонуу менен ВИЧти жуктуруп алуу мүмкүн эмес. Ошондой эле вирус тамак бышырганда абага же ысыкка туруштук бере албайт. Ал эми вирустун изи бар нерсени жесеңиз, ашказандагы кислотасы аны өлтүрүп салат. Достор, кайрадан угушканча сак саламатта калыңыздар.